Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздар. Жума маарек болсун. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиз. Москванын кээ бир райондорунда катуу жамгыр жаап, жолдорду кайрадан эле сел басып, суу каптады. Вот они начали двигаться, видишь? Смотри, вон все они начали двигаться просто волной. Охренеть. Теперь он давил там до кучи. Тупой, блин. Кыргызда бир жакшы макал бар. Саяк жүрсөң таяк жейсиң деп. Мигранттарды дайыма жамандап, аларга жаман көз караш менен караган Матвеев деген депутатты мигранттар таяк менен соғып кетти. Так, ребята, остановились! 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 Негизи эле машинадан неге түштү, кандай максатта түштү белгисиз, бирок таяк жегени анык. Пытался разнять драку мигрантов с нашими местными ребятами. В результате вот разбили голову. Все, о чем мы с вами в телеграм-каналах пишем, оно теперь прямо на наших улицах. Все, иду, давай. Да пытался драку разнять. Вот этих. Мусорбеки напали на русских людей. И депутат Матвеев решил помочь и получил по голове дубинкой. Аж кровь течет. Спасибо депутату, что он помог. Вот ему оказывает девушка помощь. Обрабатывает рану перекисью и сейчас замотает бинтом. Я где-то видела вас еще здесь, спереди. В одном месте, да, я тоже смотрел. Самое главное, что проверили, чтобы никаких занос не было. Сейчас скорая приедет. Сейчас приедет скорая и нашему депутату откажут скорую медицинскую помощь. Подождите, не трогайте его, не трогайте его. Сейчас полиция скорая приедет. Воды есть? Вряд ли. Есть у кого-нибудь? Дать человеку воды. Воды нет ни у кого в машине. У меня есть, только она открыта, я залазить, чтобы воды могу дать. Вам лучше попить это и его от шумного места брать. Вот сюда сейчас вот уведем в угол. Если кратко, ситуация такая. Значит, здесь группа мигрантов, 3 человека, шли от набережной по 9-й просеке в Самаре, задирались к прохожим. Значит, и мы увидели, как происходит вот эта драка. Остановились с водителем, вышли, значит, чтобы остановить их. Они шли с палкой и, значит, устраивали здесь, ну, избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, только сказал остановитесь, сразу получил удар в голову. Рассекли, похоже, мне там все. Поэтому сидим вот уже в лучших российских традициях. 40 минут уже ждем полицию, скорую, никого нету. Ну, одного задержали. Вот он стоит. Смотри сюда. Да, я сказал, я никому не трогаю. Что, камера есть, что ли? Конечно, конечно, все есть. Вот одного задержали, он нам 2 остальных расскажет, кто они были и как это происходит. То есть у нас мигрантский беспредел, видите, на улицах прям происходит. Может быть, конечно, это неправильно, не надо было, может быть, выходить из машины. Ну,
гражданское, так скажем, воспитание не позволило. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Эми адаттагыдай эле мекенибизде кабарларга келсек, Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери эки заводдун ишине старт берди. Чүй өрөөнүндө коммерциялык техника, жеңил автоунаа, кездеме жана тигүүчүлүк, трикотаж буюмдарын чыгаруучу ишканалар ачылды. Ошондой эле Өзбекстандын Фергана жана Наманган облустарында ар биринин кубаттуулугу 200 мегаваттан 2 фотоэлектр станциясы курулушу башталды. Келечекте бул станциялар Кыргызстанды электр энергиясы менен камсыздайт. Бул көрүп турган сонун завод Кыргызстандагы биринчи автозавод ушундай көрүнөт. Ишкана Бишкектен алыс эмес жайгашкан Ак Суу айылында ачылды. Кыргызстанда ушундай өнүккөн завод фабрикалар ачылып, биздин мигрант мекендештер кайрадан эле өзүбүздүн мекенибизге кайтып иштейли деп жакшы сөздөрдү калтырып, лайктан басып кетиңиздер. Казак эли Ошто селден жабыркагандарга гум жардам жөнөттү. Гуманитардык жардамды Боордош элден биз бирегейmiz Казакстан кайрымдуулук фонду чогулткан. 40 тонна жүктүн ичинде ун, шекер сыяктуу тамак аш азыктары жана күнүмдүк колдонуучу гигиеналык каражаттар бар. 2024-жылдын 19-июлю Боордош казак элинен өлкөнүн түштүгүндө селден жабыркаган жарандарга гуманитардык жардам Казакстан Республикасынын чегарасынан өтүп Кыргыз Республикасынын чегарасына келди. Аталган гуманитардык жардам өлкөбүздүн түштүгүндөгү селден жабыркаган жарандарга жеткирилмекчи. Камчыбек Ташиев тик учак менен Ош облусунун жана Ош шаарында сел жүргөн аймактарын көрүп чыкты. Ал өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилиги Ош облусунун башчысы Ош шаарынын мэрине тапшырмаларды берген. Камчыбек Ташиев Оштогу селден жабыркагандарга кандай жардам берерин айтты. Селден 76 үй такыр эле жараксыз болуп калган. Аларга 1 миллион сомдон акча беребиз. Капиталды оңдоого муктаж 56 үй бүлө бар. Алардын ээлерине 500 000 сомдон беребиз. Борбордук базарда 750 контейнерге зыяны тийип, ичиндеги товарларды агызып кетти деп жатышат. Бирок толук отчет жок. Буга чейин катталып салык, патент төлөп жүргөндөргө 100 000 сомдон беребиз. ЛТР телеканалында жарыяланган видеодо Камчыбек Ташиев каза болгондордун жакындарына 1 миллион сомдон берерин жазган. Россиядан тажадым дегендерге Европадагы жумуштар боюнча баягы эле bereke.ru сайтына киресиздер, жумуш берилет деген жерде Европага жумуштар бар. Ошол сайттарга кирип, көрүп, тактап, алып, барып, насип этсе Европада дагы жумуш кылып келсеңиздер болот. Бүгүнкү кыскача кабарлар жана эскертүүлөр сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группаларга таркатып, каналга катталууну унутпаңыздар. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңы келгендер үчүн 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен соо жетели. Бүгүнкү жума дагы бир жолу маарек болсун, кылган дуаларыбыз кабыл болсун. Дайыма жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон
Мухидин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухидинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.